Байтик Баатырдын 200 жылдыгына жасалып аткан биринчи кадамдар болот. Мына 15-нде конференция өттү, илимдик конференция. Эми бүгүнкү күнү мынакей ушул мааракени өткөзүп атабыз. Аяка эми Солто Байтик негизи чоң Солто ушу Солто уурунун урпактары болот. Ошол себептен Солтонун майрамы деп койсок да болот. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин Солто коомунун салымы ушинтип боз үй тигип, ат чабышка башка байгени сайып, ушинтип салымды салып отурабыз. Ушу мааракени бул башталышы 2022 жылы мынакей 200 жылдыгын берет, ошондо чоң майрам болот. Ага чейин азырынча ушундай майрам кылып атабыз. Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракеси Аламедин районунун Байтик айылында болуп өттү. Солто коому уюштурулган бул мааракеде баш байгени Күнтунун аргымагы жеңип алды. Аксакалдардын айтымында Байтиктин аштында да аламан жарышта Күнтунун күлүгү озуп чыккан экен. Баш байгеге Мерседес автоунаасы коюлган. Жеңүүчүгө баш байгени Солто коомунун төрагасы Эркин Тентишев тапшырды. Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдыгына даярдык иретинде уюштурулган мааракеге расмий бийлик адамдары, коомдук ишмерлер, эл өкүлдөрү жана элчилер сый конок катары чакырылышкан. Байтик жеке Сары Өзөн чүйдөгү Солто элинин атасы эмес, жалпы кыргызга белгилүү инсан болгон. Бул биздин атабыздын бүгүнкү баягы кыргызда сөздөр бар го. Тарыхка из калтырсаң, элиңе жакшылык кылыш керек экен да. Бул атабыздын бул 200 жыл өтсө дагы, бирок анын кылган иштери, салымы бүгүн барталып, даңталып, эл астында, эл сөзүндө жүрөт да. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр биздин өкмөт тарабынан биздин атабыздын ушул 200 жылдыгына даярдык көрүүнүн алдын ала элдери чакырып, бир туугандарга тамак берип, ушундай кичине бир иш-чаралар өткөрүп, жалпы элдин ынтымагын чакырган жакшы бир жөнөлгө болду да бул бүгүнкү. Ошонун ичинде биздин Солто коомубуз да четте калган жок албетте. Солто коомунун төрагасы ушул боз үйүн алып келип тигип берге, жашынакай ушул иш-чаранын башына Аламан байге өзүнүн каражатын, жеке каражатынан Эркин Саткынбаевич Тентиш деген биздин Солто коомунун төрагасы ошол өзүнүн салымын коюп, четте карабай баш байге коюп берет башына. Бардыгыбыз да бул мындай чыгаан инсандар кыргызда көп болуш керек. Себеби заман кыйналган учурда албетте заман өзү жакшы уулар жаратат экен да. Ошол учурда доорундагы Байтик атабыз бул кыргызга, инсанга, кыргыздын өкмөттүн биринчи алгачкы кадамы болгон да түзүлүшүнө. Орустар менен алектешип, алар менен чара кылып, ушу биздин союздун составына кирип калган биринчи эмелер да, составдын баягы демилгөөчүлөрдүн саясатчы, кыраак адам болгон өзү. Ошол бир туугандар. Баары алдында бүгүнкү маанай, эл маанай жакшы өттү. Бир туугандар баягы көптөн бери көрүшпөй, бири сагынышып, мындай айтканда суусагышып деп азыр жакшы бардыгы. Ойдогудай өтөт, Кудай буйруса.